CJ Entertainment тартуулайт. Шон Джейен, Сон Бен Хо, Ким Жу Сен, сценарийдин автору Джан Джинг жана Ли Гюн Бок, режиссер Ла Хи Тян. Устав боюнча. Ал тыюу салынган жерден солду көздөй бурулуп, так биздин алдыбыздан чыкты. Анан албетте Даман аны токтотту. Жол эрежесин бузуп жатат да. Макоо десе. Жол эрежесин бузбай эле турат. Сен бузуп атасың жетекчини тозуп. Кантыбага айып кагасын жаздың. Биз сени жетекчини гүл менен тозуп ал деп жөнөттүк эле го. Даман, деги качан акылыңа келесиң сен? Сени биздин бөлүмдөн чыгарып салганда тынч дем алам деп ойлогом. Бирок сен жолдо жоктордун атасы экенсиң. Дайым эле бок басып жүрөсүң. Эй, Даман. Сен баарын туура кылдың. Койчу эме. Уна тосуп айып жазыш сенин ишиң эмес. Уна аларга ышкырып. Сен бул иш үчүн эң эле акылдуусуң. Эмне эле сенин көңүлүң чөгүп атат? Чөкпөй эле турат. Ой ата. Сен деген мыкты тергөөчүсүң да. Сен деген накта полициянын дал өзүсүң да, детектив Жындама. Мына сага губернатордун ыраазычылыгы, сага ушундай мамиле кылганга кантип колу барды? Сен кантип камарбай отурасың? Даман, мен сени мурунку ордуңа алуу үчүн бардык күчүмдү жумшайм. Сен кайрадан тергөө бөлүмүнө кайтууңду каалайм. Чакан шаар үчүн мындай жумуштар кадимки эле көрүнүш. Туристтик сезонду коопсуздук сактоо, кумар оюндары менен күрөшүү, банк тоноо. 1, 2, 3, 4, 5. Менин талдоомдун жыйынтыгы. Эгер банк тоноого байланыштуу окуяларды талдап көрсөк, мындай көрүнүштү байкай алабыз. Шаар картанын борборуна жайгаштырылган. Банк тоно бул жерде, бул жана бул жерде болду. Өзүңүз көргөндөй, бул жана бул жердеги тоноолор шаар борборунан алыс жерлерде ишке ашкан. Бул деген жагдайдын жакшырып баратканын билдирет. Менин ички туюмум боюнча, марттын орто ченинде өрүктөр гүлдөп калган убакта тоноочулар өз ишин бизге караштуу шаардын сыртында кылышат деп ишенем. Рахмат. Акыркы жылдары шаарыбыз өнүгүп өсөт деген имиш тарап, жерге болгон баа чукул көтөрүлүп кетти. Ошол себептен шаардын калкы дагы өстү жана банктар дагы көбөйдү. Башка шаарларга салыштырмалуу Самбодо калктын жашоо шарты жогору, ошондуктан элде акча көбүрөөк. Эгер эски документтерди карасак, биздин шаар көптөгөн тоноолор менен айырмаланган. Бул болсо кара дубанын жыйынтыгы болушу мүмкүн. Иликтөө бөлүмүнүн иш планын түзүп бүттүңүзбү? Ооба, биз коркунуч туулган малда күзөтүүнү күчтөндүрдүк. Мындан ары талап тоно болбойт деп ишеничтүү айта алам. Жарым саат мурда Джинхун банкында талап тоно иш орун алды. Кызматкерлердин жана күбө болгондордун айтымында, тоноочулардын жаш курагы билинген жок. Тоноочулар укмуштуу даярдык көрүшкөн. Эч кандай өзгөчө чара көрүлбөгөн соң, жашоочулар жана банк кызматкерлери коркунучта калып жатышат.
самбо полициясына жарандардын кайрылуулары. Каякта карап жүрөсүңөр? Банктардын баарын тоноп бүтмөй болду. Оңураак иштебейсиңерби деге? Угуп жатам. Ой, кандай? Биринчи күнүң оор болду. Эми бизге дайым эле сын айтышат, ага көнүп калганбыз. Мени бул жерге котороорун укканымда сага чалайын деп жаткам. Үй бүлөң сени менен кошо келдиби? Жок, мен бул жерде көпкө деле кармалбайм. Борбордук кеңсеге которулушум үчүн бул жерде бир аз турушум керек. Мен жарым жылда эле турам, көп эмес. Бул жака үйлөнгүз, суранам. Мен деген кыйын айдоочумун. Бул аябай кооптуу. Мен өзүм жетем, абайлап айдайм. Кое тур. Окмуш. Чындай эле көрүнөт экен. Бул байкуштар отура берип көчүгү жоруп кетти эле эми. Тер деп кургап жатышат. Так эле 80-чи жылдардай. Саламатсызбы? Кечиресиз, машык өтүп жатты эле. Абайлап айдаңыз. Жолдош губернатор, жакшы барыңыз. Ийгилик. Губернатор болсо эмне экен? Жумушуна шашканын деле билинбейт. Эмне болгон машыгуу эми? Мунун баары реалдуу болушу керек да. Карасаң эми. Баш кийимиңди түзөп алчы. Атайын уюштуруппу? Укканыңардай эле. Биз тоноо ишин уюштурганы жатабыз. Сиз аны жакында болгон тоного окшоштуруп түзгөнү жатасыз. Бул сиздин идеяңызбы? Мындай машыгуу 1929-жылда экинчи мунай кааччылык убагында да болуп өткөн. Бир канча банк тоноо иши Кимбодо болуп өткөн. Полиция менен банктын биргелешкен машыгуусунан кийин эффективдүү чаралар көрүлгөн. Тез кабарлоо системасы иштелип чыгып, тоноочулар аз убакытта кармалган. Бул машыгуу кийинки ишибизге мыкты база түзүп, жашоочуларыбыздын байлыгы үчүн коркунучун азайтып, шаарыбызды жаман абройдон арылтат. Бул жөн гана тоноочуларды кармоо үчүн машыгуу эмес. Эч кандай сценарий жок иш алып баруу деген эмнени түшүндүрөт? Бул машыгууда эч кандай алдын ала ойлонулган кадамдар болбойт. Биз күтүлбөгөн окуяларга канчалык тез жана уюшкандык менен иш алып барарыбызды көрсөтүшүбүз керек. Сыйлыктар дагы болобу? Ооба. Машыгуунун жыйынтыгында жакшы жетишкендигиңерге карап, кызмат ордунан көтөрүлүүңөр пландалууда. Түшүнүп алгыла. Сизге кандай рол берилгенин маанилүү эмес. Ар бириңер өз кызматыңарды мыкты аткаргыла. Жада калса тоноочу болсоңор дагы. Таман, сен ким болдуң? Болсор. Машыгуу эскертүүсүз башталарын баарыбыз билишибиз керек. Машыгуу иш учурунда болот. Биздин ишибиз телевидение жана гезиттер менен чагылдырылат. Сиздер жай баракат жана ийкемдүү кабыл алышыңар керек. Булар жыл акырында кызматыңардын өйдөлүшүнө жакшы таасир берет. Эми келгиле, жашоочулардын ишенимин актаганга аракет кылалы. Демек, машыгуу эскертүүсүз башталат экен да. Биз ансыз эле баш көтөрбөй иштейбиз. Менимче бул кызыктуу болсо керек. Биз телевидениеге түшүп калышыбыз мүмкүн. Мунун эмнеси кызык? Жылдын акырына чейин бир нерсе болорун сезип тургам. Жетет эми, арызданып кереги жок. Болгону чыдап койгула. Кичинекей эле бир иш. Эгер чыныгы тоноочулар келсе эмне кылабыз? Алар акыркы жолу келгенде мен жок элем. Сиз жөн гана болгон акчаны аларга бересиз дагы келип туруңуз, саламатта барыңыз деп айтасыз. Болбосо сизди өлтүрүп салышат. Бул машыгуулар тоного болгон мамилебизди өзгөртүү үчүн болуп жатпайбы? Бирок сиз эч нерсе деп айткан жоксуз го. Башыңызды дагы көтөргөн жоксуз. Анда мен жөн гана укпай калгам. Эмне кулак укпайбы мунун? Жакшы эле угат. Чен айым, сиз эмне үчүн кечигип келдиңиз? Менин жумушум чыгып калды. Таң атпайбы? Банк ашчылары мени бүтүрүш керек болчу. Кандайча?
Өзүңүз банкта иштеп жатып, кантип анан башка банкка барасыз? Темел окмуш. Бул кылмыш банк тоногондон дагы жаман. Юн мырза, кайсы жерге келдик элек? Мен аракет кылам. Макул. Мурдуңузду жаап алыңыз. Ооба. Бул кызыктуу болот. Максатыбыз өзүбүздү мыкты жагыбыздан көрсөтүү. Ошондуктан бардык багытта иштешибиз керек. Кызматташканыңызга рахмат. Ооба. Кириңиз. Ооба, ошондой. Мен сизге чалам. Жакшы калыңыз. Жол коопсуздугунда иштегениңизге аз эле болду, Өткөндө сизди тарынып койсом, кечирип коюңуз. Бул жөн гана менин жумушум. Жок, мен андай нерселерге көңүл бурбайм. Ал тууралуу ойлонбоңуз. Кел отуруңуз. Макул. Кайсы жазуу тийди сага? Кечиресиз. Машыгууда кайсы рол тийди? Патрулдук бөлүмбү? Тоноочу. Мен бул кагазды тигил жешке салган жокмун. Бул рол бардыгына эле туура келбейт. Сиз бардык алдын ала сүйлөшүлбөйт деп айттыңыз эле го. Туура, эч нерсе сүйлөшүлгөн жок. Бирок биз коомчулуктун көзүнө мыкты көрүнүшүбүз керек. Ошондуктан бизге чындыкка окшогон тоноочу керек. Сиз эмне үчүн мени тандап алдыңыз? Сен кызыктай жигитсиң го өзүң. Анча-мынча тоноочуга да окшошуп кетесиң. Жашооңдо деле бир жолу болсо дагы ууру болууну кааласаң керек. Жок. Каатыр болбо, тамашалап койдум. Кылмыш бөлүмүнүн кызматкерлери ууруларды кармай алышат, бирок анчалык митам эмес. Алардын бири дагы бул ишти кыла албайт. Сизди капа кылгым келбейт. Сиз издеген адамга мен туура келбейм. Жындаман. Мен сени кеңешейин деп чакырган жокмун. Мен сенин жетекчиңмин. Берилген буйрукту аткарарсың. Жарайт. А мен машыгуунун чоо жайын билишим керекпи? Мисалы, мени качан жана кандай жол менен кармаш керек? Сен кызык кишисиң. Сенин ишиң банк тоноо. Биз го сени кармайбыз. Болгон өзүңдү мыкты тоноочу катары көрсөт. Билишиң керек. Биз намысыбызды коргошубуз зарыл. Муну тамаша катары көрбө. Бардыгы чырыгы болуш керек. Өткөндө сен мага айып жазган сыяктуу. Түшүндүңбү? Кенте. Салам. Менин агам кайда? Сенин агаңбы? Ал бөлүмдө? Эркиндик. Ай, башыңан кий. Агаң көрүп калса жаман болосуң. Саламатсызбы? Офицержан, сиз убагында келдиңиз. Ишиңиз жакшыбы? Эгер биздин кардарларыбыз сиздей болбосо анда жакшы болот. Кандай мааниде? Биз кирешени убактылуу бергенден эмес, убактысынан кечиккени үчүн айып салуудан табабыз. Сиз сыяктуу убагындай кайтарган адамдар анчалык пайдалуу эмес. Түшүнүктүү.
Best Credit Bank. Жандарман мырза. Рахмат. Саламатсызбы? Тоқта. Унутпагыла. Силер ар дайым менин жүрөгүмдө сүйүктүү үй бүлөм бойдон каласыңар. Жана мен дайыма силердин сүйүктүү уулуңар бойдон калам. Тамак ичеми? Макул. Машыгуу башталды. Мен кеттим. Макул. Силерге каат. Кечир, убакыт жок. Шашылыш. Энбе мырза, колуңуз аман экен. Кечиресиз. Рахмат. Сен кимсиң? Тоноочу? Жөн гана карыдар. Окшобой турат. Сен сыяктуу эле жөнөкөй карыдармын. Бир нерсе көрөсүң да? Сен колго түшүрүү бөлүгүнөнсүң ба? Бактылуу экенсиң. Ооба, бирок тоноочу башка банкка барышы дагы мүмкүн. Шаарда 10 чакты банк бар. Карасаң, бул деген хан да. Саламатсызбы? Балким тоноочу болуп жүрбөсүн? Тоноочу аялбы? Баягы кинодогудайбы? Саламатсызбы? Рахмат. Карасаң, бет капчан киши. Доман окшойт кыязы. Жөн доман. Ошол. Эмне кылып жүрөт бул жерде жумушун кылбай? Карасаң кийинип алганын. Макоо десе. Токтосоң. Жол коопсуздугу машыгууга катышабы? Саламатсызбы? Кандай жерден бере алам?
саламатсызбы? Коркпоңуз. Менде башка арга жок. Суранам, тынчтыкты сактаңыз. Кыйкырбаңыз. Баштыга $10 акчаларды салыңыз. Эмне карайсың? Акчаны сал дейм, катын. Эмне тоноочуну көрө элексиңби? Мен сени бир жерден көргөндөймүн. Сен кайсы мектепти бүткөнсүң? Дүрбөлөң баскыч иштеп кетти. Ким басты аны? Муну менен неден келип жатат? Мен сени атып салдым. Атып салдың? Мен жөн гана кайсы мектептен бүткөнсүң деп сурадым. Дароо эле атып таштайсыңбы? Сен тапанчаңды чыгарып жатканын көрдүм. Жылбагыла. Баштык акчаларды салгыла. Эч кимдин жылбагыла. Атып салам. Эч кимдин жылбагыла, атып салам. Тургула ордуңардан. Жылбагыла. Эй, сен буларга эмне кыйкырасың? Мен чыныгы тоноочуда иш кылышым керек. Биз жакшы эле угуп жатабыз. Бакыра бербечи. Сен тоноочунун эле өзүсүң. Андыктан өтө берилип кетпе. Барыңар колуңарды көтөрүп бери чыккыла. Чыккыла деп атам. Атып салам. Тезирээк. Тез. Чыккыла, атып салам. Тынчтыкты сактагыла. Акыркы жолу айтам. Бул өзү бир аз жакшы эмес, коркпогула. Силер машыгуу тууралуу кабарды уктуңар беле? Мына ошол машыгуу болгон анын талаптарын аткарып койгула. Кечиресиз, сиз дагы чыгышыңыз керек. Макул. Келгиле кызматташалык. Башкы кеңсе бизди кызматташууга суранган. Жөн мырза, Дехи айым, акчаларды даярдагыла. Макулбу? Макул. Рахмат, бара бериңиз. Кечиресиз айым, сиз дагы чыгышыңыз керек. Баратам айтпасаң деле. Чыккыла. Убакыт аз, тезирээк. Акчаларды ойлагыла. Кызматташканыңызга рахмат. Түшүнүү менен кабыл алыңыз. Рахмат. Көңүл бурганыңарга рахмат. Менин талаптарымды аткарсаңар, аман каласыңар. Көтөргүлө колуңарды. Ова. Биз баштадык. Бизге көбүрөөк кабарчылар керек. Кичинекей шаардын жашоочулары сыналга чыкканды жакшы көрүшөт. Ова. Машыгууда көп убакыт албайт. Саат 9-га жаңылыктарды даярдай бергиле. Кандай? Ова, бул кызык болот. Кана катышуучулардын саны канча? 10 адам туткунга алынган. Жок, биздин адамдар сурап жатам. Ал жерде Чосен жана Ханисо кардар катары. Бөлүмдүн командири Вучен колго түшүрүү бөлүмүндө. Аны эбак өлтүрүп койгон. Кандай? Жендамандын куралы барбы? Ова. Иштин баарын татаалдаштырып эмне кереги бар? Түшүнбөйм. Ова. Полициянын тоноочуга келип, бүтүргөн мектебин сурганын ким көрүптүр? Сен бул жерде эмне турасың? Эгер катышкың келсе, тартибин сакта. Мен өлгөнүм качан? Кызматташканыңарга рахмат. Банктын башкаруучусу сизби? Ооба, мен. Кол көтөрбөгөн жалгыз эле сиз экенсиз. Секек атышымды каалап жатасызбы? Мен кете берейин анда, өлүп калгамда баары бир. Жок. Кармалгандарды башкарууга алдым. Ашыкча жолдорду жаптым.
4 мүнөт 20 секунд аткарылды. Ал баарын жазып атат. Болгула тезирээк, тиги мокочо полиция азыр келип калат. Карасаң бул макуну айтып жатканын. Мокочо полиция, катуу кетпедиңби? Анан кантип айтайын силерди? Таза деппи? Ву мырза. Жагыңды жап. Бул жакта эмне болуп жаткан? Банктын алдында эки учурда гана киши көп болот. Же алар үй сатып жатышат, же банк тоноолоп жатат. Бурул артка. Эмне кереги бар? Кеттик чүйгө эле. Же буруласың, же мен түшүп калам. Ичинде доман жүрөт го? Ия, кандайча? Эмне кылып жүрөт ал? Ага чык деп айтыш керек. Ал тоноочу. Ия, кандай? Угуп жатам. Бул мен сенин жетекчиң. Угуп жатам сизди. Жумушуң жакшы болду, мыкты. Бирок эмнеге детектив уну өлтүрүп койдуң? Сен өзүңдүн баркыңда түшүрүп коесуң, атпагын. Ал менин башымда эле кармап алмак. Анын куралы бар болчу. Кандай болсо дагы кабарчылар азырынча келе элек. Азырынча карманып тур. Телевидение келгенде баарысы жасалма көрүнүп калбаш керек. Түшүндүңбү? Мен буларды чынга жакын болсун деп жасадым. Макул, туура эле кылдың. Жарым сааттан кийин спецназдын балдары келет. Багынба. Кармалбаганга аракет кылган. Жарайт жолдош жетекчи, мен бардык аракетти кылам. Эгер алар кармап калса, полиция өзүбүздү жакшы көрсөтө албай калабыз. Анан дагы биз алар келечекти бүтүргөнү турабыз. Кандай болсо дагы өзүңдү кармагын. Түшүндүңбү? Отура беребизби? Жумуш деген жыйылып кетти. Жетекчи, кийин бизди урушпайсызбы? Келгиле кызматташып туралык. Бул көп деле убакыт албайт. Көп убакыт албайт деп ким айтты силерге? Машыгуу 12:32-де башталды. Биринчи группа 7 мүнөттөн кийин келди. Колго түшүрүү бөлүмүнүн бир мүчөсү өлтүрүлсө дагы, калган кармалгандар тирүү. Полиция кызматкери өлтүрүлдү деп айттыңыз. Анын өлүмү мурда сүйлөшүлгөнбү? Эч кандай алдын ала сүйлөшүүлөр болгон эмес. Муну чыныгы окуядай кабыл кылгыла. Биз дагы чыныгы болгондой эле жоопкерчилик тартабыз. Машыгуу качан бүтөрүн эч ким билбейт. Кийинки жолугушта жолугабыз. Эмне болуп жатат? Чыныгы шарттагы машыгуу. Эй, Доман. Мага чынында эле кызык болуп жатат. Сен жалгыз тонуп жатасың. Кармалгандар болсо көп. Сен бизди байлаганга кантип жетиштиң? Байлануу. Кантип колуңан келди? Ооба, чынында эле. Сен бизди эрежени так аткарганга талап кыласың. Сен дагы эрежени сакта да. Силердин колуңар жана бутуңар байланган. Силер баарыңар туткунга алынгансыңар. Анда эмне? Ушунун баарын жалгыз кылдыңбы? Жок. Мунун баарын сен кылдың. Менби? Сен баарын байлап чыктың. Анан өзүңдүн бутуңду байладың дагы, колуңа детектив уунун кишени салдың. Бул убакта мен сага куралды такап турдум. Ушундай жол менен бул ишке мен катышкан жокмун. Эми түшүндүңбү? Силер баарыңар байлангансыңар, түшүндүңөрбү? Ошондуктан алдыгы жазууну кийип ал. Эмне эле чарчап калдың десе? Отуруп эс алышыңыз керек.
Баштагы ооруп чыкты. Кечириңиз. Аракет кылганыңызга рахмат. Бары даярбы? Ооба. Кабарчыларга айткыла, биздин аркабыздан жүрүшсүн. Жарайт. Отряд даяр. İştebeyt. Бардык камералар өчүрүлгөн. Мындай шартта биз ичинде эмне болуп жатканын көрө албайбыз. Бизде машыгуу болуп жатат. Машыгуу дейм. Спецназдын келишине канча убакыт бар? Алар шаарга кирип калышты. Эй, Доман. Баскычты бирөө байкабай басып алды окшойт. Камералар өчүрүлүп, эшиктер жабылып калды. Биз азыр кирели деп жатканбыз да. Эшиктерди мен жаптым. Кандай? Ал оокаттар менен абайлап колдонуш керек. Сындырып алышың мүмкүн. Алар банкка тиешелүү да. Ооба, бирок тоноочулар кээде аларды да колдонот. Кандай? Жандоман. Мен эми чалууларга дагы жооп бербейм. Алло, Жандоман. Жандоман. Кечиресиз. Даман менен майда чүйдөсүнө чейин сүйлөштүңүз беле? Кандайча? Эми тактапчы? Качан жана кантип колго түшөрүн айткансызбы? Жок, мен жөн гана тоноочунун накта өзүндөй аткар деп айткам. Айтсаңыз, эмне үчүн биздин саат жана телефондорубузду алып жатасыз? Банкта акча аз болгондуктан башка баалуу буюмдар да калышы керек. Ушундай да. Тоноочу мырза, туура айтамбы? Жок. Кармалгандар так убакытты жана тоноо башталганда канча саат болгонун билбеши керек. Силерге чын эле билип кереги жок деп ойлойм. Мындайда стресс азыраак болот. Жана ойлонулбай жасалган иштер дагы. Кечиресиз. Мен психикалык жана эмоционалдык жактан абалым жакшы эмес. Ошондуктан келгиле, токтотолу. Эли айым. Эмне болуп жатасың эми? Ал өзүнүн коомдук милдетин аткарып жатат. Бул анын коомдук милдети болсо дагы ал аша чаап жатат. Биз кичинекей эмеспиз го. Бул жөн гана машыгуу. Ал биздин кызыкчылыкты дагы ойлошу керек. Сен бизди муздак жерге отургузуп коюп, телефондорубузду алып алдың. Сен накта кылмышкерсиң. Офицержан. Есин жоготкон. Эми силер тынчтан, андан кийин жагдайды түшүндүрүп кетейин. Сен жаш бала жана сиз чоң ата кете берсеңер болот. Мен бул жерде кала берем. Бул жер жылуу, мага жагат. Мага көңүл бурбай ишиңизди кыла бериңиз. Кечиресиз. Бул чоң ата биздин кадырлуу кардарыбыз. Сарсанап болбоңуз, үйү жакын эле жерде. Отуруңуз.
Сен эмнеге мектепке барган жоксуң? Биз бүгүн окубайбыз. Сен самбонун жогорку мектебине барасыңбы? Ооба. Кызык. Анда эмне менин балам окууга кетти? Ал көчөдө тендип жүрсө керек анда. Уккула. Бул жөнөкөй эле машыгуу эмес. Мага тоноочунун ролу берилген. Мен силерге орой мамиле кыла алам. Ошондуктан мени чыныгы тоноочу деп ойлогула. Суранам, туура түшүнүңүз. Жылба ордуңан. Эй, кыймылдап атып салам. Отур. Отур ылдый Мако. Сен өлгөнсүң. Отур дейм ылдый. Эй, Ву мырза, келе мылдыкты. Айтканды аткар. Жат. Мен ойлонбой калыптырмын, бирок менде ок өтпөгөн чапаным бар болчу. Туура. Чеч адамдарды. Туура айтат, туура. Полицияга ок өтпөгөн чапан берилет. Даман, баары бүттү. Эстегениң жакшы болуптур. Кечиресиздер. Сиз эмне чапанды башыңызга кийдиңиз беле? Сага эмне болду, жигит? Сиз башыңызга ок жегенсиз. Сенин башың атты беле? Билбейм. Туура. Аны мен дагы көргөм. Туугандару, далили гана. Мына, көрдүңөрбү? Айткан башына деп. Мен көп нерсени байкайм. Көзүм дагы өткөр. Бер мылдыкты. Сен башка атылгансың. Келе бери. Жакшы. Спецназ келди. Алар бул жерде. Келип калыштыбы? Барың тизилгиле. Тапшырмага даярбыз. Бошоңгула. Мен чабуул тобунун командиримин. Машыгуу кандай өтүп жатат? Бир офицер өлүп турду. Мындай көрүнүш атуушуда болуп турат. Мына сага чыныгы машыгуу. Планнабай туруп машыгуу жүргүзүү. Кантип ойлоп таптыңар муну? Полициянын жетекчиси мындай көрүнүштө башкарууну өзүнө алат. Спецназ биздин көрсөтмөбүздү күтүшү керек. Көрсөтмөдө бул сүйлөшүү жүргүзүү деп аталат. Тигил жакта караңыз. Жакында эле четтен келди. Аны сүйлөшүү боюнча эксперт деп аташат. Ал даярдыкты АКШда өткөн жана сүйлөшүү жүргүзүүнү мыкты билет. Буга чейин анын ишин көргөн эмеспиз бирок. Эми көрөбүз колунан эмне келет. Эй! Тарткан материалдары жетиштүү болду. Этти күйгө, болбосо тыгында калабыз. Бизге жалпы план керек. Бул жагынан тарт, дагы жакындатканга аракет кыл. Тезинен. Сен өзүңдүн интернет баракчаңа жайгаштырасың. Тигини дагы тарт. Мен үшүп кеттим. Тигил сүйлөшүп көрмөйүнчө баштай албайт экенбиз да. Ооба. Андан кийин. Тигил Мако эмне темир эшикти түшүрүп салды? Эмне кылганы жатат? Бир жолу бар. Детектив Хан айтат. Офицер Жен. Ажатканага мүмкүнбү? Ал өткөн жылы ушу боюнча мелдешти жеңип алган. Детектив Хан ушу боюнча чебер. Негизи мындай өтүнүш аткарылбайт. Мени эришиңиз. Бирок офицер Жендагы мелдештин жеңүүчүсү. Ооба, туура. Бокс боюнча. Кайсынысы күчтүү? Бокспу же ушубу? Албетте, кимде курал болсо ошонусу.
Мен Best Credit банктын алдында турамын. Жарым саат мурда бул жерде адамдар барымтага алынган. Жаңы эле бизге дагы бир адамдын өлүмү тууралуу кабарлашты. Полиция эмдигиче маселени чече албай жатат. Дагы канча адам өлөт, кызык бойдон калууда. Полиция качан бул маселени чечет? Көз салып турабыз жана эмки берүүдө кабарлайбыз. Ким Жон Кюн, Best News. Ушуну тартып жатканыңызга ишене албай турам. Өлтүрүлдү. Силерде идеялар пайда болуп жатса, демек өзүңөрдү ыңгайлуу сезип жаткан экенсиңер да. Орундуктардан тургула. Эмне, жергеби? Бизди жерге отургузганы жатабы? Жан башыбыз тоң кылбайбы? Мына сага кань, ачуусуна тийбей жөн турбайсыңбы? Менин буттарым ооруйт, жерге отура албайм. Мунун баарысы сен үчүн. Кечирим сура. Эмне үчүн жерге отурушубуз керек? Отургула энеңди. Энеңди? Мырза. Сиз сүйлөгөндө байкап сүйлөсөңүз. Бул жерде жаш бала бар. Алло. Сиздин уулуңуз бир аз мурда бул дүйнөдөн өтүп кетти. Машык убагында болгондуктан балаңыз кызматта жүрүп каза болду деп айтсак болот. Алло. Алло. Сен мээси жок эшек. Эй, Даман. Башың иштейби сенин? Көкмө. Апамдын жүрөгү ооруйт. Башы жок эшек десе. Жооп бергиле. Жооп. Алло. Эмне батарейка отуруп калдыбы? Эй, тики десе. Жендаман. Мен жогорку полициялык башкаруудан. Менин атым Мен Жан Юнусу. Сүйлөшүү бой. Үнү кандет мунун? Же мунун дагы тамак ооруп жатканбы? Муздак суу ичпеш керек болчу. Биринчиден, силердин кылган ишиңер олуттуу жана жаман кылмыш. Сиз мени түшүнүп жатасызбы? Дар барбы? Сиздин үйүңүз Жындаманга катталыптыр. Ал менин балам. Анда балаңыздын мөрү керек. Бул деген акча алуу үчүн да. Башка жолу менен алса болбойбу? Жок эже. Алло? Жок экенби? Ылдыйка сурмадан карачы анда. Ылдыйкы? Мен карадым ал жерде. Эмне үчүн үйдүн атына жазып саласың? Булар эмне? Криминалдык психология. Жетекчи. Келгиле бул жак менен кирип дубалды кулатып өтөбүз. Силер бул жерге имаратты кулатыш үчүн келдиңерби? Макул, бирок жөн эле убакыт коротуп отура берелиби? Жолун таап ишине киришибиз керек. Чабуул сүйлөшүүдөн соң 1 сааттан кийин гана башталышы керек. Жолдош жетекчи, угуп жатам. Сейфтин ичиндеги камера дагы деле иштеп жатат. Жүрүңүз көрсөңүз. Биз ал жерге спецназды жөнөтө алабызбы? Кеттик анда.
3, 2, 1, kettik. Menajer, uğup жатам. Альфа, қайдасыңар? Бұл Альфа, біз жетіп қалдық. Хабаршыларды шақырғыла, жарайды. Баштадық. Операцияны баштадық. Мен сейфті ашайын. Жоқ, ашпағыла. Бираздан кейін. Ава алмаштыру системасы бар ма? Бар. Сейфті көзінше. Өшіріп қойса да болады. Emne oldu? İştebey kaldı. Telefonları tekşirgile. İştebey жатат. Жолдош жетекчи. Жакшылап тартканга аракет кылгыла. Бул машыгунун эң чыңалган жери. Жолдош жетекчи, бир сөз бар. Угуп жатам. Проблема чыгып калды. Кирип көрсөңүз. Менин жигиттерим. Токтоткула операцияны. Укпай жатасыңарбы? Өлүп калышат азыр. Иттики десе. Эми ачкыла. Эгер биз 1-2 мүнөттөн кийин ачканыбызда баарыңар өлүп калмаксыңар. Чыккыла эми. Дагы 7 полиция кызматкери каза тапты. Эгерде бул окуя чынында эле болгондо, анда барымтага алынган эң коркунучтуу окуя болмок. Мен штаб-квартира менен сүйлөшүп койдум. Келиңиз. Ооба. Баары даяр. Жөн гана карап көрсөңүз. Жок, бул аябай кызыктуу. Макул, жарайт. Рахмат. Жакшы. Планы жок машыгуу. Кайсы маконун башына келди бул? Сен жакында эле реалдуу машыгуу мага жагат дедиң эле го. Ачка болдуңарбы? Кандай абал болбосун ашказанды караш керек. О, Дахи. Биз банктын юбилейине күрүч нан буйрутма кылбадык белек. Келди беле? Болгону баштыкчалар. Нан келген эмес. Иттики десе. Эй, качанга чейин бизди кыйнайсың? Ли айым. Сиз мени чочутуп жибердиңиз. Жетекчи, эгер чыныгы тоночу болсо ушуларды кылат белеңер. Кечиресиз. Сиз эсиңизди жоготконсуз. Эсимди жоготуппу? Эсимди жоготуп. Жогосунчу ошону. Эсимди жоготуп уктатып койсоң эмне экен? Уктатып койсоң эле кечке уктап жатат бекен. Сенин соккуң анча катуу болгон эмес. Ошон үчүн мен өзүмө келгем. Мен ойгонгом, уктуңбу? Сен мага көз салышың керек болчу. Эмне, муну түшүнбөйсүңбү? Сен каалаганыңды кыласың. Эмне үчүн мен кыла албайм? Туура. Мако десе, кишини уктатып койсо ойгонот да кайра. Сен таптакыр эле өлүксүң. Кана, эмне кыла аласың? Колуңан эмне келет? Мага баары бир уктуңбу? Эмне? Атып саласыңбы? Мен эмне жыгылып өлүмүш болуп калайынбы? Күлкүнү келтирбечи.
зордукталган. Биз экөөбүз кичинебизден дос болчубуз. Ал бала кезинде эле сылык, сабырдуу, күчтүү болчу. Кыйын адам деле ачуу калтырышы мүмкүн. Эртерээк эле чыкса болот эле. Офицер жөн тергөөчү болгон экен. Кийин аны жол коопсуздугуна которушуптур. Ооба, 2 жыл мурда Даман губернатордун пара алганын иликтеп баштаган. Анда чоң чатак болгон. Баары параларын билсе дагы эч ким далилдей алган эмес. Ал параны акча түрүндө алабы же башка жол мененби биле алган жокпуз. Эч кандай маалымат таба алганыбыз жок. Эгерде бир нерсе билгенибизде деле дөөгө ташырыткандай эле болмокпуз. Анан эмне болду? Жетекчини иштен алды, биз болсо майда чүйдө жумуш кылып калдык. Аны кызматтан төмөндөтүп салышкан. Ал көп кыйынчылык көрүптүр. Кечириңиз, мунун баарын камерага айтышым керекпи? Алло? Ооба. Азыр. Полициянын башкы башкармалыгынан чалып жатышат. Лисенбу байланышта. Кандай? Башка телеканалдан? Самбо полиция бөлүгүндө болуп жаткан машыгуудан көрсөтүп жатабыз. Машыгуу кандай өтүп жатканы силерге үчүн кызык болсо керек. Эми биз кааласак дагы муну токтото албай калдык. Кечиресиз, качкыла жолдон. Саламатсызбы? Кайсы телеканалдан келдиңиз? Эмне үчүн сурап жатасыз? Сураганыңыз кандай? Кандай негизде сиз тартып жатасыз? Сиз алдын ала уруксат алдыңыз беле? Тезинен унаңарды алгыла. Эй, келсеңер бери. Булардын унаасын алып кеткенге жардам берип коюңуз. Тезирээк. Биз дагы унааларды алышыбыз керекпи? Жок, сиз тарта бериңиз. Мунуңуз туура эмес. Эмне үчүн айрымдарына уруксат, ал эми айрымдарына тартканга болбойт? Бул деген басма сөз эркиндигин чектөө болот. Жок. Маалымдоо каражатына басым жасоо. Бул айымдын тили узун экен. Мен айым эмесмин. Мен тележурналистмин. Каяктагы жөн гана кабарчы десең. Биринчи төгүм $1000 жогору болуш керек. Сактоо мөөнөтү 36 айга чейин. Сиздики туура келет экен. Аялдарга жерге отурганга болбойт. Кофе ичиңиз, рахмат. Беш. Мен уттум. Бул кагаздар менен чындап эле ойносо болот экен. Ичип алыңыз. 3. Ура, эми мен уттум. Тез жардам чакыргыла, тыныгуу керек. Өзүңүздү кандай сезип жатасыз? 1-2 сөз айтып коесузбу? Жетекчи, түшүндүрүп койсоңуз. Бул аялды кое бергениңе рахмат. Сен дагы улантасыңбы? Мен улантышым керек. Эмне кыласың ментип? Мынча орлотуп эмне кыласың? Мен сизге өкүнүп каласыз деп айткам. Бирок мен полиция кызматкеримин. Эгер сиз токтот деп буйрук берсеңиз, токтотомун. Сиздин айтканыңызды аткарамын. Сиз менин токтотушумду каалайсызбы? Көрөбүз кандай кыларыңды. Аракетиңди уланта бер. Макулбу? Жарайт.
Мен үчүн бул буйрук. Сен үчүн эми кичине болсо дагы жеңил болот. Туткундар бир адамга азайды. Качан бүтөт? Туткундар качан бошотулат? Пландарыңыз кандай? Жолдош жетекчи. Мен бүтө элекмин. Кандай? Туткундар менен алмашуу. Эгер мен чыныгы тоноочу болгонумда, кармалгандарды кое берүүнү каалабайт элем. Бардыгы калыс болуш үчүн аялдын ордуна бирөө кириши керек. Макул. Мен даярмын. Жок. Мен өзүм тандап алам. Аты өле салбайлыбы? Мени көрсөттүбү? Менби? Ал камерасын таштап кирсинби? Калыс болсун десек өзү эле кириши керек. Камера дагы бир адамга да саналат. Анын көзү бар да. Мен деле экөөнү бошоттум. Аз калды. Ыйынгыла, катуураак. Менин атым Дахе. Орнотуп бүттүм. Жакшы. Даяр. Мурдагыдай эле отургула. Сүйлөгөндө кадимкидей эле. Баштадык. Сиз ансыз деле Аль-Каидага окшоп турасыз. Бардыгы чындай. Балким мылтыкталып коесуз. Ошо. Мен машыгууда тоноочунун ролун аткарган адаммын. Мен офицер Жандаман. Тилекке каршы машыгуу дагы деле уланып жатат. Жана биз каалагандан башкачараак болуп кетти. Бирок Самбо полициясынын кызматкерлери жалпы элге тынчтыкты жана коопсуздукту сактай алышын далилдегенди каалап жатат. Мен дагы кандай бүтөрүн билбейм. Бирок биздин максатыбыз кылмышкерлер менен күрөшүүдө мүмкүнчүлүктөрүбүздү жакшыртуу жана тажрыйба алуу. Мен муну дагы бир жолу белгилегим келет. Ошондой эле биз менен кызматташып жаткан туткундарга ыраазычылык билдирем. Эй, Мако! Сен мага октолгон мылтык кезедиң беле? Билбейм кандайча кирип кеткен. Мен октогон эмесмин. Мен каалаган эмесмин. Эмне болуп кетти? Чал чага. Эй, бул эми чал. Алло, ким менен байланыштырайын? Best Credit Union. Макул, кайсыл бөлүм? Самбо бөлүмү. Оба, Джонун Донг. Джонун Донг, байланыштырам. 337. Ова. Шаар башкармалыгы чалып жатат. Кошуп коеюнбу? Муну кантип оңдойбуз? Кечиресиз. Ишибизди улай берсек болобу? Жарайт.
Кээде биз каалабасак дагы проблеманы адамды өлтүрүп гана чече алабыз. Ал көрүндү. Мен эмне үчүн муну кылышым керек? Кылгым келбей эле? Макул. Сеники туура. Мен кылбайм. Мен жакшы эле турамбы? Кана, даярсызбы? Мен айтканда баштаңыз. Даярсызбы? Биздин кредит ба? Токто. Сиз ооруп жатат окшойсуз. Чекеңиз дагы тердеп кетиптир. Жылыткыч сынып калгандан бери дене мысып жатат. Дене табы көтөрүлүп кетиптир. Ошондой мен дары ичишим керек. Тоноочуну көрүп турам. Даман экенине ишеничтүүсүңбү? Ошол эле болуш керек. Атсынбы? Кыймылдабай турганда. Ката кетирбешибиз керек. Көрүп турам. Ат анда. Тапшырма аткарылды. Ок башка тийди. Жакшы. Кечиресиз. Ал көз айнек тагынабы? Кандай? Ошентип каза болгондордун саны 8ге жетти. Полициянын катасы дагы бир адамдын өмүрүн алды. Жагдай уламдан улам курчуп баратат. Атып жатышат. Кетиш керек бул жерден. Өлдү. Кызык. Мага камсыздандыруу алууга болобу? Албетте. Камсыздандыруу дагы. Өкмөттөн көптөгөн компенсация дагы. Сен көп акча алсаң болот. Кызмат ордундагы роль ойнойбу? Жетекчи көбүрөөк алат да. Эй, офицерсон. Окуп жатам. Сегиз адам өлтүрүлдү. Бирөөнү полиция өлтүрдү. Жетекчиликтин ачуусу келип жатат. Кана эми баштадык. Үйдөгүдөй эле кадимкидей сүйлөңүз. Макулбу? Доман, балам. Даман. Мен сенин апаң. Кадимкидей эле сүйлө дедиңиз. Балам дегенди жакшыраак айтыңыз. Бул өтө маанилүү. Балам. Даман. Мен сенин апаң. Эмне үчүн муну кылып жатасың? Ата энеңди ойло. Эмне үчүн муну кылып жатасың? Ата энеңди ойло. Эгер кол котушуп берсең, сени кечиришет. Даман, мени угуп жатасыңбы? Алар сени кечиребиз деп жатышат. Эгер сен азыр багынып берсең, Даман, мени сөзүмдү так кайталаңыз дедим эле го. Бул жардам берет деп ойлобойм. Мени жардам берет деп ойлоп жатат дейсиңби? Бардыгы мен айткандай болуп жатат. Уулуңузга бир нерсе айткыңыз келсе, айта бериңиз. Даман, мөрүңдү кайда койдуң эле? Эртең мага керек, мен таппай жатам. Менин балам сиз үчүн кыйынчылык болуп жатыптыр. Анын жүрөгү таза. Аны бекер эле тоноочу болууга мажбур кылдыңар. Ал тоноочу болуп өзүнүн жүрөгүн жаралап жатат. Эмне эле деп жатасыз? Биз ага тоноочу бол деп берип койгон эмеспиз. Ал чүчү кулактын негизинде тоноочу болду. Бул жерде баарысы чүчү кулак кармаган. Сиздин уулуңузга тоноочунун ролун ким берет эле?
Демек, тағдыр ушундай экен да. Ишиңерге ийгилик анда. Кызык аял экен. Ооба. Ооба, биз даярбыз. Кечки жаңылыктар. Бүгүн кечинде Самбо шаарында машыгуудан улам маселе жаралды. Ал жака спецназ жөнөтүлдү. Полициянын жетекчиси эмне кыларын билбей жатат. Аны колго түшүрүү иши гана калды. 8 саатка созулган каршылык. 8 адамдын өлтүрүлүшү. Так ушул маалда Самбо шаарында чындык окшогон машыгуу өтүп жатат. Мунун баарысы күтүүсүз кырдаалга барып такалды. Ал жерден биздин кабарчыбыз түз байланышта. Жандаман. Дама, биз тоноочуну ата-энеси аркылуу багынууга макул кылдырып көрдүк. Тилекке карашандан майнап чыкпады. Анткени сен чыныгы тоноочу эмессиң. Мен аны эсепке албаптырмын. Бирок бул деген сен өз ролуңду жакшы аткарбай жатканыңды билдирет. Сен тоноочунун так өзүндөй болушуң керек. Эгерде мунун баары чын болгондо, сен сүйлөшүүгө кайдыгер болмок эмессиң да. Анткени ал сенин апаң. Андыктан сен тапшырманы аткарган жоксуң. Бул тууралуу машыгуу бүткөн соң сүйлөшөбүз. Офицер жен сүйлөп жатат. Сен кантип өзүңдү офицер атап жатасың? Сен тоноочусуң, акмак. Сени мен тоноочу кылгам. Жандаман. Мен бир нерсе айткым келип жатат. Мунун баары жөнөкөй. Менин апам көз жашын төккөн жок. Анткени ал полиция кызматкеринин апасы, кылмышкердик эмес. Эгер баласы кылмышкер болсо, ар бир адам ыйлап жибермек. Бардык нерсени окшоштура албайбыз. Мен кылмышкермин, бирок апам дагы деле офицердин апасы. Ошондуктан ыйлай алган жок, менден суранган жок. Эгер апам чындап эле ыйлаганда, мен эбак эле багынып берсем керек. Жандаман. Анан дагы. Апам айтып койгула, мөөр экинчи сурмада. Азыр 21:35. 22:35-те банктын алдында даяр автобус турушу керек. Самбо портуна кеткен жолду бошотуп койгула. Ал жака жеткен убакка орточо кемени даярдап койгула. Бардык офицерлерди маңдайдагы имараттын чатырына жайгаштыргыла. Мага машыгууну баштоомдо өкүм кылышкан, бирок качан бүтөрүн мен чечем. Мен отурган кеме түндүккө багыт алат. Суудагы чек арага жеткен кезде туткундар сактоочу кийим менен сууга бошотулат. Мен чек арадан өткөн кезде машыгуу аяктайт. Мен багынбаймын. Жана эгерде менин талаптарым аткарылбаса, ар бир 10 мүнөт сайын туткундарды өлтүрүп турам. Автобусту кайдан алабыз? Акылыңан айныдыңбы? Түшүнүктүү, эч кандай автобус жок. Бул жерде эл көп экен. Губернатор мырза, машыгуу тууралуу оюңуз кандай? Маалыматыңыз барбы? Кабардар болдуңуз беле бул тууралуу? Анан. Сиздин келишиңиз пландалганбы? Эмне үчүн ал менен жолугууну каалап жатасыз? Губернатор мырза. Сиз бул жигитти билет экенсиз да.
Ал кызыктай адам. Силер дагы далайды көрөсүңөр. Биз көрүп жатабыз. Муну сиз аны тааныган үчүн айтып жатам. Сиз анын бекем мүнөзүн дагы билесиз, туурабы? Ошондуктан кетип калганыңыз дурус. Дагы бир нерсе башталып кеткичекти. Бул жөн гана машыгуу эмеспи? Менин жарандарым элдин коопсуздугу жок үчүн жапа чегип, коркунучта калып жатышат. Мындай машыгуу учурунда мен губернатор катары калкка жылуу сөзүм менен кайрылышым керек. Кечиресиз. Бул аябай маанилүү машыгуу. Сиздин таптакыр керегиңиз жок. Иттики десе. Алло? Кандай? Силерге аскердик жардам керекпи? Биз эмне согуштук операция өткөрүп жатабызбы? Кечки жаңылыктардын рейтинги 30%дан ашыптыр. Биз жакшы акча таап алдык. Сиздин ишиңиз экенин түшүнүп турам, бирок тезирээк бүтүрсөк болбойбу? Бул убакта мен жатчумун. Сизде тоноочунун ролун аткарарыңызды билгенде кандай сезимдер болду? Мындай сезимге мен биринчи жолу полиция кызматкери болгондо дуушар болгом. Толкундануу жана жан дүйнөмдүн бийиктеши. Кызыктай, бирок ушул эки учурда сезимдерим окшош болду. Түшүнүктүү. Кылмышкер катары бул машыгуу тууралуу оюңуз кандай? Эми мени тезирээк кармашса дейт элем. Мен кармалганды каалайм. Сиз муну сезип жаткандырсыз, бирок көрүп турасыз. Машыгуу жакында бүтпөйт экенин. Сиз тоноочу катары эмнени сезип жатасыз? Мындай учурда тоноочу эмнени сезиши керек? Тоноочу катары мен тынчсызданам. Анткени көп убакыт өттү. Ошондой эле бул ролду алганыма өкүнөмүн. Адамдар ушундай сыноодон өтүшүн каалабайт элем. Баары жакшы болбой калганына өзүмдү күнөөлүү сезем. Мен бул адамдардын баарысын өлтүрүүнү каалаган эмесмин. Жашоо бул байлык. Тах! Өлтүрүлдү. Офицер Жан, мени эмне үчүн жок жерден өлтүрүп салдыңыз? Анткени полиция талаптарын убагында аткарган жок. Белгиленген убакыттан 10 мүнөт өттү. Анан дагы сиз камераңыз менен ары-бери басып кыжырын келтирдиңиз. Эч кимдин кыжырын келтирген жокмун. Болгону жакшыраак ракурс үчүн ыңгайлуу орун издедим. Даман, сен өзүңдүн куралыңды колдонбойсуңбу? Бул ар бир курал ээси үчүн жөнөкөй эле эреже. Сен ага каргыш алып келесиң. Сен билесиң го, мен аны менен эч кимди аткан эмесмин. Сен кызмат чоңду угушуң керек. Сага эмне болду эми? Акылыңан айныдыңбы?
Ей, кантесиң, Даман? Болду эми, жетет. Кийинки 10 мүнөт тез эле өтөт. Эгер автобус келбесе, дагы бирөө өлөт. Мындай кылбаңыз, суранам. Буга чейин баары жакшы болчу. Аскерлерди алгыла да автобус алып келгиле. Кеттик. Снайперлер даярдангыла. Жаан башталганы жатат. Эмне? Мындан башка автобус табылбай койдубу? Ооба, эл ташыган автобустар токтогон. Айдоочулар дагы жок. Бирөөсүн тапсак, айдоочусу мас экен. Муну дагы араң таптык. Акыркы сапарга узатуу кызматы. Биз ушул автобуска отурабызбы? Далай адамды узаткан автобус. Эгер автобуска отура алсак дагы айдап кете албайбыз. Ага жеткизек деле баарыбызды атып салышса керек. Ансыз деле канча киши өлдү. Дагы бир же эки өлүм маселе деле эмес. Ушунун баарын кылган сен. Сен өлтүрдүң баарын. Бул тоноочулук эмес, бул терроризм. Эй, Даман. Сен мыкты аткардың. Билем, сага буйрук беришти. Туурабы? Азыр багынсаң эмне болот? Эгер мен чыныгы тоноочу болгонумда, автобуска отуруп барат белем. Эгер бардыгы чындык болгондо, анан эмне кыласың? Полиция сени кое берет деп ойлойсуңбу? 13-өбүздүн ичинен кимди кармашын билбей калышабы же? Сенин акылың кем экен чынында эле? 13 туткун. Алар мени жана чоң атаны бар экенибизди билишпейт. Экөөбүз тең камерага түшкөн жокпуз. Адамдар чыга баштады. Алардын кимиси жындаман? Атпагыла. Дамандын шымын карап издегиле. Баарысы шымдарын түрүп алышыптыр. Баарынын бутунда жүнү жок. Сологойду издегиле. Сологойду. Сологойдон үчөө экен. Жок, алар оң колун алышты. Плащ кийген адамды издегиле. Аткыла. Аткыла дейм. Эмне турасыңар, атпайсыңарбы? Атпайсыңарбы эми? Жол бергиле, жол бергиле. Чын эле мен айдап баратамбы? Иттики десе. Полициянын жетекчиси болгонумда, сенден башка айдай турган киши жок болуп жатпайбы? Антсе да карасаң, айдап баратканымды. Мен деген полиция мында. Мен кантип кылмышкерге жардам бермек элем? Полиция кызматкери болсом, анда келе мен айдайын, мага баары бир. Чоң ата сиз айдаганды билесизби? Жок, бир оңой эле да, бут менен тебесиң, кол менен башкарасың. Алдыңды карап оңураак айда, баарыбызды өлтүрүүнү каалабасаң. Эй, жылкычты күйгүзүп койсоң болобу? Ооба. Бул эмне деген шумдук? Биротоло радиону дагы күйгүзүп койбоймунбу?
Жагдай тууралуу кабар бериңиз. Банкта киши жок. Кетип жатышат. Кетишти. Кетиштиби? Баары тең. Муздап кетти. Сен жол эрежесин сактап жатасыңбы? Бул сценарийге туура келбей калат. Биз деген качышыбыз керек. Мен дайым жол эрежесин сактайм, эмне экен? Сага окшогондордун себебинен жолдо кырсык көп болот. Жол коопсуздук кызматы үчүн тартип сактоо татаал иш. Жендаман. Акмак элесиң да бир. Üşüp кеттиң бе? Ооба, бир аз. Эй, биз качан кетебиз? Сенде банктагы унаанын ачкычы барбы? Эмне кылабыз эми? Жабышып калат да баары. 10 миллион вон. Жакшы элеби? Мен дагы деле тоноочумун да, туурабы? Менин үйүм дагы мына. Эмне, кеме чын эле келет аба? Токтогула, ким булар? Мыкты жумуш. Даман акмак.
Жылмайгыла. Кылмышкер качып кетти. Бардык тосмолорду эскерткиле жана шаардан чыккан жолдорду жапкыла. Кечиресиз. Кечиресиз, бизде машыгуу болуп. О, Даман. Баш кийимиңди түздө алчы. Макул, жакшы кал. Эй, тезирээк айдашың керек. Мен жетекчиликке айтканы турам. Дайым мени тамашалап жүрөсүң да. Бирок, эмне үчүн бул жака баратат? Мунун баары бүткөндө сенин көп проблемаларың болот. Мен көнүп калгам. Менин дагы досторум жок. Бирок сен тапшырманы мыкты аткардың. Сени кармай алышкан жок. Жана сен качып кеткенге үлгүрдүң. Чынында эле мыкты жумуш. Кызык. Мен жакшы полиция кызматкери болгонумда мага эч ким көңүл бурган эмес. Эч нерсе жардам берген эмес. Самбо портунан өтүп кеттик. Ал жерге эмнеге баратабыз? Биз деген полициябыз, унутпагын. Вау, чып-чым болуп жаткандай. Эй, сенин тапанчаң барбы? Мен кардардын ролундамын. Жандаман, баары бүттү. Силер камалдыңар. Oyun дагы деле бүтө элекпи? Жетет болду. Ийгиликтүү тоноочу акчаны алат дагы кармалбай качып кетет. Сен дагы деле мени жеңем деп ойлойсуңбу? Менде эч качан жеңейин деген максатым болгон эмес. Мен болгону өз ишимди берилгендик менен аткарып жаттым. Сиздин буйругуңуз менен банк тонодум. Бул мен ойлогондой болбой калды. 8 адам өлтүрүлдү. Бирөө зордукталды. Мен дагы деле кармалай элекмин. Менде тапанча. Бул жагдайда тоноочунун көп деле жолу жок. Менин эч кандай үмүтүм жок. Тах! Тах!
Машыгуу бүттүбү? Сиз эмне кылганы жатасыз? Жооп берип койсоңуз, сураныч. Мен жакшы эле ойнодумбу? Сен аябай чындап ойнодуң. Ооба, мен бүгүн 8 өлүк көрдүм. Көзүңдү жум эми. Макул. Жолдош жетекчи. Бул эмне? Офицержан таң атпай келип сизге таштап кеткен. Ал жол коопсуздугунда иштегендиктен анын жумуш эмес экенин айтты. Бүгүн мурдагы губернатор Чан Чун Сап мырзага пара алуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. 2004 жылдан тартып ушул мезгилге чейин жашыл бактарды гольф талаларына айлантуу үчүн аталбаган компаниядан 100 миллион вонго чейин пара алган. Саламатсызбы? Сен бүгүн дагы сабактан калдыңбы? Сиз бул жерде эмне кылып жүрөсүз? Кылмышкерлер дайым кылмыш кылган жерине кайтып келишет. Бүгүн формаңыз жок экен. Мен мурдагы жумушума кайтып келдим. Кылмыш иликтөө бөлүмүнө. Бирок сизге форма аябай жарашчу эле да. Буларды төлөп эмне кыласыз? Бул банктын машинеси да. Торгула, жылбагыла ордуңардан. Тынч. Колуңарды көтөргүлө. Чыккыла бери, тезирээк. Түшүр башыңды укпай жатасыңбы? Эмне өлгүңөр келип жатабы? Отургула алдый. Эмне болгон буларга? Эмне болуп жатат? Отургула алдый. Болгула. Атып салам азыр. Кыргыз чалаган жана үн коштогон Алтынбек Алымжанов.